12 bölüm. Азыр болсо, боордоштор, ыйык рух тартуулоочу касиеттерге токтололу. Мен силерди алар тууралуу кабарсыз калтыргым келбеди. Машаяка ишене элек кезиңерде туура жолдон адашып, үн катпаган буркандарга табынганыңар өзүңөргө белгилүү эмеспи? Андыктан сөзүмө кулак төшөп, билип алгыла. Кудай рухунун жетегинде болгон адамдын оозунан ыйсаны каргыш урсун деген сөз чыкпайт. Ошондой эле ыйык рухтун жетегисиз эч ким ыйса эгем деп да айта албайт. Ар түрлүү рухий касиеттер бар болгону менен, аларды ыроологон рух бирөө эле. Өтөгөн кызматтарыбыз ар кандай болсо да, кызмат кылар эгебиз бирөө эле. Кылган иш аракеттерибиз да ар түрдүү, бирок бардыгын аракетке келтирип жаткан Кудай бирөө эле. Ар бир адамга бардыгынын пайдасы үчүн рухтун кандайдыр өзгөчө белгиси берилет. Бирине рухтан даанышмандык сөз берилсе, башкасына ошол эле рухтан билермандык сөз берилет. Дагы бирин ошол эле рух өзгөчө ишеним даарыса, башкасын ошол эле рух дарт айыктыруу касиетине ээ кылат. Бири керемет көрсөтсө, бири пайгамбарчылык кылат. Бири рухтарды ажырата билсе, башкасы бөтөн тилдерде сүйлөп, дагы бири ошол тилдерде айтылгандарды чечмелеп бере алат. Бирок аталган касиеттердин баарын бир эле рух роолоп, өз эркине жараша ар кимге өз касиетин бөлүштүрүп берет. Машаякты көп мүчөдөн турган денеге окшотсо болот. Көп мүчөдөн куралганы менен дене бир эле. Анын курамындагы мүчөлөр да көп болгону менен, алардын баары бир эле дененин бөлүктөрү. Ошол сымал биз да иудей же башка улуттагы кул же эркин адам болобузбу? Баарыбыз бир эле рух аркылуу чөмүлүү расмисинен өтүп, бир денеге, Машаяктын денесине мүчө болдук. Баарыбыздын ичибизге Кудай бирдей ыйык рухун салып берген. Ошентип, дене бир мүчөдөн эмес, көп мүчөдөн турат. Эгер бут, мен кол эмесмин, демек денеге эч тиешем жок десе, ошон үчүн эле ал денеге тиешелүү болбой калабы? Же кулак, менин денеге эч тиешем жок, себеби мен көз эмесмин десе эле, денеге тиешелүү болбой калабы? Эгерде бүтүндөй дене көздөн эле турса, анда анын угуу сезими кайда? Же ал кулактан эле турса, анда жыт билчүү сезими кайда калат? Кандай десе да, дене мүчөлөрүн Кудай өзү каалагандай, ар бирин тулку бойдогу өз ордуларына жайгаштырган. Эгерде бир эле мүчө бар болсо, анын эмнеси дене? Демек, мүчө көп болгону менен дене бирөө эле. Ошентип, көз колго сенин мага керегиң жок, же баш буттарга мен силерге муктаж эмесмин деп айта албайт. Тескерисинче, дененин эң талуу мүчөлөрү керектүү болуп чыгат. Анча деле баркы жок өңдөнгөндөрүнө көбүрөөк кам көрүп, өзгөчө аяр мамиле кылсак, көбүрөөк баркталгандары буга муктаж деле эмес. Бирок Кудай мүчөлөрдүн баарын дене кылып кураштырганда, муну баркы азыраагы көбүрөөк баркка ээ болгондой кылып койгон. Ошентип, дене ич ара бөлүнбөй, мүчөлөрдүн баары тең бири-бирине кам көрөт. Дененин бир эле мүчөсү кыйналып калса, бардыгы чогуу жабыр тартат. Бир эле мүчө сыйга татыса, аны менен кошо бардыгы кубанат. Силер ар бириңер өз алдынча мүчө болуп, бардыгыңар биригип Машаяктын денесин түзөсүңөр. Жийин ичинде Кудай бардыгын өз ордуна коюп, биринчисин элчи, экинчисин пайгамбар, үчүнчүсүн таалимчи кылып,
дагы башкаларына керемет көрсөтүү, дарттан айыктыруу, жардам берүү, жийин жетектөө, бөтөн тилдерде сүйлөө касиеттерин берди. Баар эле элчиби? Же баар эле пайгамбарбы? Баар эле таалим береби? Же баар эле керемет көрсөтөбү? Дарттан айыктыруу касиети баарында барбы? Баар эле бөтөн тилдерде сүйлөп, баар эле ошол тилдерди чечмелеп бере алабы? Касиеттердин эң баалууларына ээ болууга тырышкыла. Мен болсо силерге эң мыкты жолду көрсөтүп берейин.